разрешения споров. Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбековдун катышуусу менен Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын алдындагы эл аралык бейтарап соттун 20 жылдыгына арналган юбилейлик конференция башталды. Деятельность при президенте Кыргызской Республики будет образована постоянно действующая экспертная рабочая группа. Иш-чаранын ачылышта сөз сүйлөгөн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков атамекендик коммерциялык арбитражды өнүктүрүүнүн маанилүү этаптарын белгилеп, азыркы өнүгүү деңгээлине токтолду. Бүгүнкү күндө бейтарап сот өлкөбүздүн конституциясында бекемделген жана анын чечимдерин аткаруу маселелери боюнча жалпы юрисдикциядагы соттор менен биргеликте Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында кыйла ийгиликтүү иш алып барат. Биздин өлкөдөгү эл аралык бейтарап сот талаш тартыштарды соттон тышкары көз карандысыз чечүүнүн институту катары жарандар жана юридикалык жактар үчүн чоң мааниге ээ. Анткени бейтарап соттун максаттары тараптардын бири-бирине болгон ишенимин арттыруу, соттордун жүктөмдөрүн азайтуу, талаш тартыштарды чечүү үчүн материалдык жана убакыт чыгымдарын кыскартат. Анткени бейтарап сот мамлекеттик сотторго салыштырмалуу экономикалык талаш тартыштарды көз карандысыз кесипкөй арбитрлер аркылуу тез арада чечүүнү камсыз кылат жана анын чечимдери алар чыгарылгандан кийин дароо күчүнө кирип даттанууга жатпайт, деди Замирбек Базарбеков. Сегодня Третейский суд закреплен Конституцией нашей страны и действует вполне успешно на всей территории Кыргызской Республики во взаимодействии с судами общей юрисдикции по вопросам принудительного исполнения решений. Важно отметить и то, что Международный Третейский суд в нашей республике, как институт независимого внесудебного разрешения спора, имеет большое значение для граждан и юридических лиц, поскольку целью Третейского суда является повышение доверия сторон друг к другу, разгрузка государственных судов, уменьшение материальных и временных затрат на рассмотрение споров. Ведь Третейский суд по сравнению с государственными судами обеспечивает оперативное разрешение экономических споров посредством независимых профессиональных арбитров, а его решение выступает в силу, вы, как прекрасно знаете, немедленно после вынесения и не подлежит обжалованию. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун, Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын, Европа биримдигинин Кыргыз Республикасындагы укук үстөмдүгү экинчи фаза долбоорунун, жакынкы чет мамлекеттердин Япония, Европа жана АКШнын бейтарап сотторунун өкүлдөрү катышууда. Самое внимательное изучение того. Бир катар спикерлердин дүйдөлүк бейтарап сотторду өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери боюнча чыгып сүйлөшүү, ошондой эле панелдик сессияларда талкуулар күтүлүүдө. Катышуучулар жалпысынан азыркы замандын глобалдык маселелерин козгоп, электрондук соттук териштирүүлөр жана жасалма интеллект, ошондой эле пандемия доорундагы арбитраждын өнүгүшү, талаштарды чечүүнүн аралаш формалары, Борбордук Азиядагы арбитраждын жаңы тенденциялары жана башка маселелерге токтолушат.